Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar IM Qirg'iz kanalındasыздар. Бүгүнкү видеонун темасы ChatGPT 4-тү кантип бекер иштетүүнү жана кайсыл жерден табууну жана ChatGPT 4-түн жардамы менен кантип сүрөттөр жасоону көрсөтө кетем достор. Буга чейин мен сиздерге ChatGPT 3.5-ти көрсөткөнмүн. Кантип скачать этүүнү, кантип регистрация болууну жана дагы кантип иштетүүнү. Git Plus деген бар. Ошол жерге бассаңыздар, подписка алсаңыздар болот. Подпискасы $20 турат. Анан ChatGPT 4 иштеткен болот деп. Бирок бүгүнкү видеобуздун темасы бул Bing болот. Бул Bingти сиздер Play Market'тен алсаңыздар болот. Мисалы, эгерде сиздерде iPhone болсо Apple Store'га киресиздер. Ал жерге Bing деп жазасыздар. Bing деп жазганыңыздардан кийин поиск кыласыздар. Поиск кылгандан кийин моундай чыгат. Microsoft Corporation деп чыгыш керек. Bing ChatGPT 4 скачать этесиңер. Скачать эткенден кийин открыть кыласыңар. Бул жөнүндө дагы, бул сайт жөнүндө дагы айта кетейин. Сиздерде Google Chrome бар. Google Chrome'ду порталда иштетебиз. Ошол Google Chrome эле окшогон Microsoft'тун приложениясы бул. Бул жерге киргенден кийин бизде главная новость, Keyplate, вкладка и приложение деген бар. Биз Keyplate деген керек болот бизге. Азыркы учурда Keyplate'ты бассак, бизге разрешение бербейт. Ошон үчүн биз бул эмени ачабыз. Могул жерде көрдүңөр, ошону басабыз. Өзүбүздүн кандай десем, профилибизге киребиз. Айтканда, ал жерде биз регистрация, бул эмеге регистрация кылабыз. Достор, Microsoft Google Chrome'да эле регистрация кыласыңар. Регистрация болгондон кийин параметр деген бар. Параметрге киресиңер. Разрешение деген бар. Андан кийин разрешение приложения деген бар. Местоположение деген бар. Местоположениены запретить этесиңер. Разрешить только во время использования приложения. Жок, запретить. Чыгасыңар. Чыккандан кийин, давай чыкчы. Чыккандан кийин эки жактан ачып алдым, макул. Чыккандан кийин параметр деген бар. Параметрди басасыңар, мындай айтканда параметрди эле турасыздар. Регион и язык деген бар. Разрешениянан бүткөндөн кийин ал жакта жаап, андан кийин регион деп турат. Местоположение Ынтымак, GM, город Бишкек деп турат. Бул эмес. Регион деген басабыз. Андан кийин Киргизия деп турат. Киргизияны. Так. Карасаңыз достор. Страна или регион деген бар. Страна или регион басабыз. Андан кийин поиск. Нидерланды деген бар. Нидерланд баскандан кийин бизде уже перезагрузка болот приложение. Бул приложение уже бизде Нидерландыдан кирип атат деп ойлогон үчүн бизге Copilot'га кирүүгө разрешение берет, мындай айтканда макулдугун берет. Бул жерде запретить этебиз. Көрдүңөр, достор, Copilot, Bing. Copilot работает на платформе искусственного интеллекта, поэтому возможны сюрпризы и ошибки. Условия. Вот так. Использовать чат GPT 4 жандырабыз. Жандыргандан кийин мен сиздерге бир эме көрсөтөйүн. Киргизский йорт Киберпанк. Дейсиз. Киргизский йорт Киберпанк деп жазып койдум. Бул жерде орусча суроо бергениңер жакшы. Андан да жакшы эгерде силер англисче суроо берсеңер. Привет, это Bing. Я могу помочь тебе с поиском информации или созданием интернета. Бул эмени жасап бүткүчө силерге информация берейин дагы. Бул Microsoft'та Bing деген сайт бар. Жанагы OpenAI, бул ChatGPT'ни ойлоп тапкан компания. Экөө биригишип коллаборация кылышып Microsoft'тун Bing эмесине OpenAI өзүнүн ChatGPT'син киргизген 4-нү. Жандагы бул жерде ChatGPT 4-тү гана иштетпестен бекер сиздер DALL-E 3 деген бар, ошону дагы иштетсеңиздер болот. Чё-то эме бербеди го, или мен чё-то не то суроо берип койдум, Азыр бул кичине не то иштеп атат. Иногда могул суроолордун акыркы суроолорду бергенден кийин могул суроолор чыгып калып атат да, мендечи.
Ошондой болуп калышы да мүмкүн азырчы. Могул жерде азыр мен шапка канал деп атам. Эгерде достор, мен өзүмдүн профилимде, YouTube'дагы каналымдагы профилди жана шапкасыны нейросеттин жардамы менен жасадым. Эгерде сиздерге жаккан болсо, лайк басып коесуздар. Эгерде жакпаган болсо, оюңуздарды айта кетесиздер. Бул жерде эмне турат? Могул жерде мага изображение могул жерде жакты, кичине турганычы. Бирок деген сүрөө бар. Текст жакшы эмес. Могул жерде сон, просто сон, бардык сон тентек. Могул жерде кыргыз деп койгон. Могул жерде I Ö A M кыргыз. Ушул туура болгондо, могу кыргыздын алдында сон болгон. Андан кийин могул жерге өтөбүз. I am кыргыз. I programming are learning. Андан кийин I am кыйгыз. Бирок могул жерде сонун чыккан да, карасаңар. Түлкү турат, түлкүнүн хвостору дагы жакшы, текстура да жакшы. Компьютер турат, компьютердин бир жагында программировать этет, экинчи жагында YouTube'дан видео көрүп мындай кылып атат. Мен просто могул сүрөттү алып туруп, могул сүрөттү кичине дополнение кылдырып, могул текстти удалить этип алып туруп, өзүм жазып койсом да болот. Эгерде сиздерге текст, изображение жаккан болсо, басасыңар, скачать изображение деген бар. Ошону бассаңар скачать этет. Жана дагы ушул видео ушул жерге чейин көргөндөр болсо, мындан ары көрбөсөңүздөр дагы болот, эгерде жакпаса. Анткени мен уже полный Bing жөнүндө полный информацияны бердим. Bundan кичине 1 минут 2 минут биз кичине болбосо дагы суроолор берип, кичине өзүмдү өзүм алдайын деп атам. Сиздерди дагы алдайын деп атам. Просто убакыт өткөрүш үчүн. Добавь сюда флаг Киргизии хорошем качестве. Мен азыр бул жерге, бул сүрөттөргө Кыргызстандын байрагын коштоп атам. Я не могу добавить флаг Киргизии к твоему изображению, так как это не входит в мои возможности. Я могу только создавать новые изображения по твоим вопросам. Флаг Киргизии представляет собой красные прямоугольные полотнышко с золотыми. Бул мага каалабай койду. Эч нерсе эмес. Макул анда. Ошол жерге чейин көргөн болсоңуздар, видеонун аягына чейин көрдүңүздөр достор. Сиздерге видео жаккан болсо лайк басабыз, комментарий жазабыз, дизлайк жакпаса и так далее. Каналга жазылууну эстен чыгарбайбыз. Эгерде мында кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар достор. Салам алейкум. Сиздер менен канал I am Кыргыз болду.